Үй-бүлөдөгү тынчтык, бейкуттук, сый урмат эң кымбат нерсе. Эгерде үйдө тынчтык болсо, байлык да, максат да, бала да бакытта болот деп айтылат. Үй-бүлө туусун бекем кармап, күндүр-түндүр эли жерге арнаган үлгүлүү үй-бүлөлөр коомубузда арбын. Алардын өлкөгө жасаган ак кызматы жеке балдарына гана эмес, бүтүндөй эли журтка үлгү болоору талашсыз. Алардын бири Нусубакун Үсөналиев. Ал 1940 жылы облусубуздун Ат башы районуна караштуу 1-май айылында төрүлгөн. Учурда анын көзү жок болсо дагы, айылдаштары эмгекчил жана үлгүлүү үй-бүлө боло алганын эскеришет. Ушул айылда төрөлгөн, ушул айылда чоңоюп бир мектепте окуп, окуу учурубуздагы, балалык учурубуздагы бир учурда жакшынакай болуп өткөн. Нусубакун болсо менден 2 класс жогору, жашы боюнча да 2 жаш улуу болчу. 2 класс жогорку класста окуду. Ошондо мектептин эң алдыңкы окуучусу катарында эсептелип, дайыма грамота менен сыйланып, жалаң 5ке окуп 7 класска чейин келген. Андан баягы жерде 7 класстык эле 7 жылдык эле билим берүүчү мектеп болгондуктан андан кийинки улантып бара турган жагында окуй албай калган. Ошону менен эле ошо колхоздун чарба жумуштарына бала кезинен эле аралашып, ошо чоңдор жасаган жумуштарды ошолор менен кошо аралашып жүрүп эле ошол андан кийинки учуру советтик армияга барып келүүчү мезгилге туура келди. Аякты өтөп келди. Мен да өз учурумда армияда барып кайра келдим. Кайра келгенден кийин ошо кайра турмушту ушул жерден уладык. Чогуу болдук. Үйлөнүп жайландык, бала бакыралуу болдук дегендей, ошол турмушубуз кайра эле бирге ушул бир айылда чогуу өткөрүүгө туура келди. Ошентип ал Нусубакун колхоздун баардык чарбалык жумуштарынын баарын аралашып, баарын иштешип, эмне болсо кошо көрдүм. Мен дагы өзүмө тийиштүү иштерди аткардым. Андан кийин мен мектеп жагына ооп кеттим. Каарманыбыздын балалык мезгили турмуштун каат жылдарына туш келгендиктен 7 класска чейин гана окуп, тилекке каршы билимин андан ары уланта алган эмес. Мындан улам ал колхоздун ар кандай жумуштарында иштеп калууга мажбур болот. Колхоз жетекчилери аны кандай гана жумуштарга чектебесин, чоң жоопкерчилик менен аткарып, эл жана мамлекет тарабынан урмат сыйга татыктуу боло баштайт. Алсак, 1976 жылдан баштап райондук соттун эл заседатели болуу менен коммунисттик партиянын мүчөлүгүнө кабыл алынып, 8 жыл партиянын бригадалык уюмунун секретарлык милдетин аркалаган. Колхозда баягы түнкү сугат жумуштун баягы эрежелери бүтүн өзгөрүп, улам кийинки жаңыланган мезгил улам пайда болгон сайын сугат иштери, анан звеновой тигиндей мындай деген бөлүкчөлөргө бөлүнүп алышып, анан өздөрүнчө ошо жанагы ар кимиси ар бет жумуш иштей баштаган мезгилде Нусубакун дагы өзүнчө бир сугат системасына кирип, жер алып, звеновойлук милдетти аткарып, ошол жерден жакшы түшүмдү алып, өкмөткө, партияга жакшы ийгиликтерди жаратып, жакшы наандарды ала баштады. Сугат ишинде дагы ошол жакшынакай өзүнүн бир тиги чыгармачылыгы менен бул сугат жакшы нерсе турбайбы? Адам баласынын жанагы каны жүргөн артерия сыяктуу эле бул дагы бир өзүнчө бир искусство экен. Бул кызыкса эң бир ушу адам таштабай турган жумуш экен деп ошентип айткан жерлери да болгон. Анан ошентип анан ал өкмөт учурунда, сайыстын учурундагы мезгилде бир нече орден, медалдарды алды, алдыңкы түшүмдүүлүктү жаратып, ошентип өкмөткө чоң иштерди аткарып берген учурлары болду. Андан кийин ал сайыстын тарап кеткен маалына туура келип калып,
ал иштин баары артта калды дагы башкача системага өтүп кеттик. Дыйкан чарбага өттүк. Ошону менен ал колхоздун ушу конторалык кызматына аралашып кетти. Ошол жерде дагы өзүнүн жакшы ишмерлигин көрсөтүп, жогорку билими болбосо дагы эч бир жогорку билим алган адамдардан кем калбаган адам болчу. Өзүнүн зээндүүлүгү, зиректиги өтө башкача болчу. Бул кишинин эмгеги чоң, зор. Союз учурундагы иштеген эмгегинен бери айта келсек, чоң иштердин баарын кылган. Бир эле башкарма болгон жок, калган чейин болду, сот болду. Булан бухгалтер бул иштери, ушу эмгектерди эмгектенди. Союз өлүп кеткенден кийинки эмгектери дагы ушу айылдын сакалдуусу катары ушу биздин айылыбызга акын насаат сөздөрүн айтып, элге түшүнбөгөн түшүндүрүп, билбеген айтып түшүндүрүп койчу. Ушу кишинин айтканы менен болуп көп иштердин баарын чачыбыз. Мен кошуна катары билем, ушул айылдагы көчөнүн атын ушу кишинин наамына койдук. Ошол эмгегин баалап, ушу кишинин эмгектерин көрүп, билип, түшүнүп турган элдин баары ошо бир мнение менен ошо коюлган да. Анан бул кишинин өзүнүн жүргөн турганы, бүт акыл насаат айткан сөздөрүнүн баары жашына, карысына чейин бүт ушу тарбия бере турган сөз, тарбия бере турган таалим ишти кылды. Бул кишинин эмгектери зор. Жаш балага дагы, чоңуна дагы ушу акыл насаатын айтып, эмгек тарбияны үйрөтүп ушундай адам эле. Элдин түйшүгүн тартып, жоопкерчиликтүү жумуштарында каарманыбыз 1 май колхозунда колхозчу болуп, түрдүү жумуштарда иштеп турган мезгилде механизатор, сугатчы катары эмгектенип, коммунисттик партиянын ударниги болуу менен 1976-жылы СССРдин жогорку советинин указы менен Ардак белгиси орденин, ошол эле жылы СССРдин эл чарба жетишкендиктеринин башкы комитети тарабынан күмүш медали менен сыйланып, 2 жолу Нарын облустук эмгек даңкы Ардак китебине аты жазылган. 1981 жылы эмгек кызыл туу ордени менен сыйланган. Ошол эле жылы колхоз жетекчилиги тоют цехинин башчысы кызматына көтөргөн. Андан соң колхоздун текшерүү комиссиясынын төрагалыгына чейин шайлаган. Кийин колхоздун саан кой фермасынын башчылыгына чейин көтөргөн. Дал ушундай колхоздун жооптуу иштерин аркалап, 1988 жылы азыркыча налог инспектору болуп эмгектенип, ардактуу эс алууга чыккан. Үзүрлүү эмгектеринин натыйжасында бир катар сыйлыктарга татып, облус, райондун ардактуу атуулу болду. Пенсиялык курага келсе дагы айыл чарба тармагында иштеди. Анын эмгекчилдиги менен насаатчылыгын эли эске алып, 2012 жылы өзү жашаган көчөгө ысымын ыйгарышкан. Ал эми каарман өзү 2020 жылы бул жарык дүйнө менен кош айтышкан. Бир чети атабыз катары, кошуна катары ушул айылдын кадыр барктуу, салаваттуу адамы катары ушу көп үлгүлөрдү, кеңештерди алдык. Мисалы үчүн биз жумушка жаңы келген кездерде өзү ата кызыктар болуп да сурап турчу эле. Мурда кийин өзү актив болуп иштеп турган киши. Конторуңда эмне жаңылык, эл кандай деп атат, баланча менен кандай деп сүйлөшүп атасың, жумуштарыңда эмне болуп атат деп. Мына кызыгуусу бар эле да, ал өзүнүн себеп мурун жумушта иштеп калган адам. Бул кишинин ушу айылга жасаган иши, адамга мындай көрүнүктүү, билгиликтүү үчүн убагында бааланып, көзүнүн тирүүсүндө ушул көчөнүн аты берилген. Негизи бул эми тарыхта деле сейрек болуш керек, көзү тирүүдө адамды баалап, ысым берип, наам берип. Ошол 2012 жылы өзү бар кезде ушул көчөгө аты берилип, коюлуп, ушул көчөдө өзүнүн аты жазылып турган боюнча 27 үй бар, 27 үйгө табличкасы илинип аты берилген да. Түшкөнбүз бул дагы көп жылдар менен. Нусубакын Усубалиевдин өмүрлүк жубайы Элегартуунун атлиштиги Турсунбүбү Жумалиева экөө 6 балага татыктуу таалим тарбия берип, ак эмгекке тарбиялап, тууруна кондурушту. Турсунбүбү апа бар өмүрүн агартуу тармагын ардап, жүздөгөн окуучуларга мээрим төгүп билимин аябады. Учурда уул келин неберелеринин кучагында ардактуу эс алууда. Ал өмүрлүк жолдошунун элге жасаган ак ниет кызматын жана үй бүлөдөгү ордун кийинки муунга үлгү экенин айтат. Мен 8 жылдык мектеп 8-классты бүтүп эле педучилищеге баргам, Нарындын педагогикалык окуу жайынан окуган башталгыч класстар бөлүмүнөн.
Анан экинчи курста бүтүп атканда ошо кошуна жашачубуз биз. Кошуна. Тууганчылыкта да жайыбыз бар болчу. Таяк эжен. Анан 1968 жылы 28 апрелде баш кошконбуз. Улуу балам таланттуу, ошо студент кезимде төрөгөм. Мисалы мен эмнени айтсам, ошону аткарбай калчу эмес, мен берген тапшырмамдын бирин да аткарбай калчу эмес. Аткарчу. Анан эмгекчил болчу, балдарды ошо эмгекке тарбиялады. Үйдө балдарды катуу кармачу. Тартип катуу болчу үйдө. Ал катуу кармап урушуп тигип кылчу эмес. Өзүнөн эле туруп атып отурушу менен, өзүнөн эле башка элдердин сыйлап атканда эле балдар өзүнчө түстөлчү. Үйдөгү жумуштарга деле жетишчүбүз, мен да иштейм. Тракторист, звеновой болуп трактор айдап, малга тойтtu туура берчү да, жайдыргычтыр иштечү, жайында сугарып, кышкысын. Убакытта үйдөгү жумуштарды деле жасачубуз. Аллага шүгүр. 6 балалуу болдук. Эл катары жашайлы деп өзүбүздүн үй бүлөчүлүктөгү жашообузду экинчи орунга коюп турбуз, ойлонсом. Биринчи ушу өкмөттүк жумуштарды жанталашып турбуз. Мен өзүмдүн кесибим үчүн, балдарга тарбия берүү үчүн жанталашып иштеп жүрмүн. Жолдошум болсо ошо өзүнүн кесибине берилип, сугатты күнү түнү дебей чырак менен, кетмен алып, таң аткыча сугарышчу. Кыдырып, текшерип, карашчу аларды. Облустан, райондон текшерип келишчү. Ошентип, анан жакшы сугарган эгиндери, чөптөрү ошо көп ийгиликтерди жаратты. Анан ошол ийгиликтердин негизинде гектарынан нормадан ашык центнерден дан эгиндерин алып атты. Ошонун негизинде анан ушул өзүңүздөр көрүп тургандай сыйлыктарга жетишти. Ал сыйлык, эмгек жөн эле келе калбайт да. Экөөбүз бири-бирибизге эре шаркак болуп балдарды тарбияладык. Анан балдарды деле көп деле эркелетчү эмес. Ушу улуу кызымды жакшы көрчү, анан могу кичүү баламды аябай эркелетчү. Ушунча эркелетчү да. Анан биздин үйдө кайнаган балдары жүрүп, 4 баласы жүрүп окуган. Темеле темирдей тартип, көз караш менен жакшы балдар болуп чоңоюшту эми. Рахматын айтышат, тиги Манас университетинде мугалим болуп иштешет. Силердин тарбияңарды алып деп. Атанын уулу, атадан алган тарбия, атадан алган үлгү. Мунун баары бала үчүн албетте чоң сыймык. Эс тарткандан эмгекке бышкан каармандын уул неберелери учурда дыйканчылык менен алек. Үй бүлөдө атабыз ошо өзү эмгекчил киши болчу, өмүр бою дыйканчылык менен өзү таманакы, маңдай тери менен бизди тарбиялап өстүрүп, окутуп, үйлөнтүп, жайлантып, бардык бир туугандарыбызды ошентип атам өзү багып чоңойтуп, дыйканчылык боюнча, жер иштетүү боюнча бүт баарын атам өзү бүт билими эле жок болгону болбосо агрономдордой эле бүт билчү, ошолорду үйрөтүп кетти. Ошо атамдын жолдоп, ошо биз деле айылда ошо жер иштетип, өстүрүү менен эле, мал чарбачылык менен эле оокат кылабыз. Бул балдарыбызды дагы эмгекке аябай тарбиялаган атам. Өзүбүз ушинтип сабиз, чеснок, кызылча, айылда өсчү жашылчаларды ушинтип айдап өстүрүп алабыз. Балдарыбыз да эмгекчил, атабыз, апабыз ушинтип тарбиялап өстүргөн. Ошо эмгектенип жазгы иштерин ушинтип активдүү катышып, жакшы өткөрөбүз. Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин дебекчи. Коомдогу жана үй бүлөдөгү орду менен башкаларга үлгү болгон Нусубакын Үсөналиевдин адамдык бийик сапаты жана ак ниет эмгеги үй бүлөсүнө гана эмес, бүтүндөй коомго чоң үлгү болуп кала берет десек жарашат.